Апа, мен 25-ке чыктым. Мен жаш бала эмесмин. Мен жумушума киришпегилечи, пожалуйста. Мен не кылып атканымды өзүм жакшы билем. Алейкум ассалам. Бар, жол отайбыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшыбы? Жакшысың? Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Не проблема болуп атат? Үйдөгүлөр аялы менен барып бир жака жакшы эс алып келейин десең, баягысына баштайт да дагычы. Четке чыксаң досум умрага бар да, мен как раз мындай тааныштар бар умра фирмадачы. Ошол жак менен жакшылап сүйлөшүп барып келесиң. Жакшы экен, бир барып сүйлөшүп көрбөйлү анда. Давай кеттик анда. Жүр. Кош, бизден кандай кызмат? Байке, досубуз умрага барайын деди эле. Ошо аял мененчи. Бизге 2 билет керек эле. Ошого бизге жакшы кылып кызмат көргөзүп койсоңуз, бул жак менин досум болот эле, жакынча. Сизден сураныч ушул. Мен сиздерди түшүндүм. Биз сиздерге 15 күндүк умра сапарына билет берели. Анын ичинде Мекке, Майдина шаарына барып зыярат кылып келесиздер. Ухуд тоосуна, Арафат тоосуна барып зыярат кылып, пайгамбарыбыз, сахабалар баскан жерге барып зыярат кылып, ибадатыңыздарды аткарып келесиздер. Эң негизгиси биздин мейманканалар харамга жакын жайгашкан. Барып ибадатыңыздарды аткарып келесиздер. Кандай дейсиң досум? Сонун болот досум. Анда бизге 2 билет даярдап бериңиз, биз аялы менен барып сонун ибадат кылып келелик. Кандай дейсиң? Ооба досум, жакшы болот. Анда байке биз документтерди таштап кетелик. Эртең бизге 2 билет даярдап коюңуз, Эртең келебиз биз. Макул. Анда сиздерге эртең 2 билетти даярдап берем. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздердин билетиңиздерди даярдап койдук. Байке, биздин кечеги айткан 2 билетибиз даяр болдубу? Ооба, албетте, сиздин 2 билетиңиз даяр. Мынакей алыңыз. Бул болсо Мунарбек байкеси. Экөөбүз сүйлөшкөндөй сиздин билетиңиз. Машалла, рахмат жон. Досум, сен да барасыңбы? Досум, бир нерсе да, билесиң, менин ата-энем жок. Ошого мен бул билетти атайын сенин апаң үчүн алдым. Ошол үй бүлөң менен, апаң менен умрага барып, жакшы ибадат кылып кел досум. Бул билет менден Айшинебизге белек болсун. Досум, бир нерсени унутпайлык. Ата-эненин кадыр баркыны тирүүсүндө билишибиз керек.